Азыр албетте компьютер, ар кандай үлгүдөгү компьютерлер чыгууда, бирок аларды тандап алууда эмнесине маани бериш керек экенине негизи эле компьютер тууралуу көп маалыматы жок адам көп нерселерди билбейт. Ал үчүн бизге атайын мына ушул суроолордун баарына жооп берүү максатында бизде коногубуз бар. Коногубуз менен чагыштырып өтөлү. Интермедиа компьютерлик компаниясынын менеджери Азират Аманов бизде конокто. Ассаламу алейкум. Жакшы келдиңарбы? Жакшы келдиңизби? Маанай кандай? Жакшы. Жакшы. Алгачкы суроолор мындай болсун, анда биз компьютерлерди тандап алганда же болбосо ушул рынокто деп койсок болобу, базарда кандай компьютерлер актуалдуу болуп атат? Компьютерлерди же болбосо ноутбуктарбы же ультрабуктар сатууда эң жогорку кетип атканда? Азыр, конечно, ноутбуктар эмес, компьютерлер көп неме болуп атат. Себеби? Компьютерди аласың 5-6 жыл жөн эле апгрейд кылып, мощность көп берерсиң болот да. Апгрейд кылсаңар, например, Core i3 болсо, Core i5 коюп, алмаштырып койсоңор болот. Анын күчтүү компьютер болот жыл сайын. Ноутбук алсаңар, бир эле ноутбук болду. Анын оперативный памятин көбөйтөсүңөр болду. Эч нерсе көбөйбөйт. Макул, ноутбук тууралуу дагы алдыда сөз кылабыз. Ал эми ушул компьютерди тандоодо эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кандай компьютер, кайсыл үлгүдөгү компьютер бизге мындай кызмат мөөнөтү жакшы, көп аралыкта кызмат кылып берет бизге? Компьютер тандаганда өзүңөрдүн немесиңер эмне кылышыңыз керек компьютерде. Эмне карабыз, да. Интернетке кирип жөн эле неме Word менен бир нерсе иштегиңиз келсе, процессор слабый алсаңар, эң арзанын алып койсоңор болот. Процессор 500 гигабайт жесткий диск, оперативная память там 4 гигабайт. Силер уже офисте иштесеңер, например, программалар менен 1С вычислительный мощь керек болсо, анда уже Core i3 керек болот или Core i5. Если оюндарга десеңер, Core i5 видеокартасы менен жакшынакай, оперативная память азыр көп болуш керек оюндарга. Жаңы оюндар уже 16 гигабайт минимальный требование этет да, оюндарчы. И SSD. SSD ол уже компьютерде 2-3 эсе күчтөтөт. Например, күйгүзгөнү, программалар ачылгандар бүт бары. Да. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин коногубузга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. 56 72 туз эфирибиздин номери. Байланышка чыгып, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду берсеңиздер болот. Анан айтып атпайбызбы, ар бир иштегениңизге жараша компьютерлерди тандап алсак болот деп. Анан өзүбүзгө керектүү нерсени сурайлычы, биз телеканалда иштейбиз. Телеканалда деген бардык программалар каралган, ошол эле Photoshop, видео монтажы, бүт бардык программалар, графикалык программаларды колдонобуз. Аны менен катар бизде сервер, сеть деп коебуз, кадимки ошол дагы жогору болуш керек. Дал ушундай программаларда мыкты иштеген кайсыл үлгүдөгү компьютерлерди сунуштайт элеңиз? Видео монтажга в основном неме керек? Процессор мощный. Алар болсо Core i7, Xeon, и азыр жаңы чыккан Core i9, Core i9тер жакшы да, например. Аларда ядролор көп. Например, Core i7 7700, 7700-де 4 ядро, анысы 4 поток. То есть 8 поточный болот алар. Ал не дейт? Бир поток, бир информациянын вычислениени кылат да. 8 поток одновременно 8 поток кылат. Например, Core i3 ал болсо 2 эле поток кылат. Анысы точнее 2 ядерный, а 4 поточный. 4 жумушту аткара алат да бир убакта. Бир убакта 4 программаны иштей алганга болот. Ал эми сиз жогоруда айткан 4 ядролуу 8 программа менен иштеген. Core i9 ол уже 6 ядролуу болот, он 2 поточный. Бизге Кыргызстанга келген акыркы үлгүдөгү компьютерлерге да токтоло кетсек. Эң кубаттуу. Өзгөчө, кубаттуу. Акыркы компьютерлар ал болсо 8-чи поколениядагы процессорлор. Core i7, например, 8700, алар болсо 6-ядерный, 6 ядролуу, болсо 12 поточный. Эң мощный компьютерлар азыр ошонун основасында. Сыр болбосо базар баасы боюнча орто эсеп менен канча баада алсак болот? Дал ушул сиз атаган компьютерлерди. Если эң мощный алайын десеңер, 8-чи поколенияда, ал болсо 150 миңден көп чыгат. 150 миң сомдон көбүрөөк турат. Мына кызык. Видеокартасы жакшы болсо. Эми компьютерлерден ноутбуктарга, ультрабуктарга жасайлы да кадамдардычы. Кандай ноутбуктар актуалдуу болуп атат? Кайсыл компаниянын, Кайсыл бренд, кайсыл үлгүдөгү ноутбуктар? Азыр көбүнчөсү
HP, Dell, Asus'тар жакшы көрөт. Анткени качествосы боюнча ошо жакшылар баары. Система охлаждения жакшы продуманный. Ну и внешний виды, дизайн өзү, интерфейс бүт баары жакшы да. Көрүнүш боюнча. Lenovo'лар бар. Алар да жакшы, звуктары жакшы Lenovo'лардыкы. Басы башкаларга караганда арзаныраак кичине. Биздин мисалы үчүн карапайым калктын капчыгына жараша кайсыл бренддеги ноутбуктарды сунуштасак болот? Acer'лер. Басы менен анча кымбат эмес, анысы технический характеристикасы жагынан аябай шыктуу, жакшы. Жакшы. И дизайн да жакшы. Ультрабуктар көбүнчөсү азыр Dell, HP ошолор кетет. Жакшы, бизде болсо телекөрүүчү байланышка чыккан экен, угуп көрөлү. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен биз сизди угуп жатабыз. Келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Кутман таң. Келиңиз. Аты жөнүңүз, кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Бизге ноутбук алайын деп аткамда, мисалы монтаж жасай турганга ылайыктуучу. Анан ошого ылайыктуу эң күчтүү ноутбуктар барбы? Анан силерден каяктан алсам болот? Ошону сурайын деген. Рашык беребиз. Рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Мындай ноутбуктарды биздин компаниядан алсаңар болот, магазинден, интермедиадан. Примерно, если силерге монтажга болсо, азыр 60 миңден 90 миңге чейин мындай жакшынакай компьютер алса болот. 60 миңден 90 миң. 7-чи поколениядагы. Монтаждара бүт баары жакшы келет. Жакшы. Ал эми компьютердин кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн бизге көп кызмат кылып бериш үчүн кандай нерселерге маани беришибиз керек? Мисалы, аны өчүрүп коебузбу же болбосо нелерге маани беришибиз керек? Не, бул уже алып атканда маани берсеңер болот. Например, экономия кылбайчы. Арзанын албай, кичине среднийин алыш керек. Например, материнская плата Asus'тар аябай жакшы болот. AFOX дегендер бар. Алар анча чыдабайт да, например, брактары көп алардыкы. Если көпкө алайын десеңер, лучше Asus'тан алгыла, бардыгын сборка алсаң, и Asus 3 жыл гарантия берет өзүнүн продукциясына. Жакшы. Менин мындай суроо жаралып атат. Сиздердин компанияда компьютер дүкөндөн сырткардагы атайын сервис оңдоп берүү дагы башка кызматтар да каралганда, анан жаңы ноутбукту сатып алуу үчүн өзүмдүн эски ноутбугумду тапшырып же болбосо үстүнө акча кошуп жаңы ноутбукту алмаштырып берүүгө ушундай кызмат каралганбы сиздерде? Да, бизде азыр жакында ушундай акция ачылды уже. 1 айдай болду. Силер ноутбуктарды алып келесиңер же WhatsApp менен сүрөттөрдүн технический характеристикасын бизге жибересиңер. Биздин мастерлер карап, ошону баа берет да, например, канча болот экенин. Аны аласыздар, жана башка ноутбуктарды алмаштырып алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Эң сонун экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы ноутбугуңуздарды баягы алмаштырыңыздар келсе же жаңылаңыздар келсе, жаңы кубаттуу ноутбукка ээ болгуңуздар келсе, мынакей интермедиа компьютердик компаниясына барып өз компьютерлеринизди алмаштырсаңыздар болот экен. Эң сонун. Ырачык билдирели, анда атайын убактыңыздан келип биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Бизде конокто интермедиа компьютердик компаниясынын менеджери Азират Аманов болду. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз.